кече жакындагы илмий изилдөө боюнча келсек, ушул бул биздин эле Ош мамлекеттик университетинде докторант бар, Маткерим Фатима деген. Анын илимий ишинин темасы ошондой. Кемпировод бассейнине куйган дарыялардын төмөнкү агымындагы балыктардын биоэкологиясын изилдөө да. Ал эми биз баягы эл аралык конференцияларга барып жүрүп таанышып калдык. Бул Фергана мамлекеттик университетинин ихтиолог окумуштуулары. Аларда эми жашырыштын насы жок, абдан ихтиологдор жакшы. Бир эле ошол Шерали Бактияр деген PhD докторант, доцент 11 докторант чыгарыптыр. Жаш эле бала. Бизде эми дарыялардын саны билесиңер, көлдөр 2000ден ашык. Анан алар чакырдык, келишти. Азыр бир 2-3 макала даярдалып атат. Бизде мурдатан башка чаталып жүргөн түрлөр чындыгында башка экендигин ал 32 белгиси менен аныктап берди. Мисалы үчүн мына бизде Кызыл китепке кирген Акбура дарыясында эл лака балык деп коет, дагы эмне балык деп коет. Чыныгы аты орусча аты түркистанский сомик, латынчасы Glyptosternum reticulatum деп Кызыл китепке киргизилген. Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген. Ал эми биз кече жакын изилдеп көрсөк, ал Glyptosternum ошанин экен. Ошанин эми ушул жерден баягы бул башка ихтиолог окумуштуулар анализдеп, бул дүйнөлүк масштабта белгилүү болгон түр Glyptosternum ошанини экен. А биз reticulatum деп туруп Кызыл китепке киргизип жүрөбүз. А Өзбекстанда деле ушундай болгон экен. Reticulatum деп эле Кызыл китепке киргизип жүргөн экен. Азыр аны ошол ошанини деп Өзбекстан толук өзгөртүп киргизишиптир. Балык көп, бизде Акбура дарыясында көп. Ал бирок Кызыл китеп ошанини Акбура дарыясында көп. Балдар баклажкага кармалып эле ойноп жүрүшөт. Аны мемлекеттик инспекциянын кызматкерлери жакшы таанышпайт да. Кызыл китепкенин да билишпейт. Балдар ойноп эле жүрүшөт. Кичинекей балыктарбы? Кичинекей, башы жалпак, мурчасы бар, чоң мурчасы бар. Анан ал ошол эле жерде Түркстан кичикче балыгы, Түркстан подкаменщик деп коебуз. Подкаменщик дагы бар. Андагы аты эми ушундай биз ушул эч болбосо түштүк региондогу балыктардын түрдүк курамын кайра карап чыгып мындай зарылчылык турат да. Анан анализдедик. 16 түр таптык. Ошол эле балык. Ошол Кемпировод дарыясына койгон зергер, көлдүк, Доңуз тоодогу дарыя, Жазы, Куршап, Кара дарыя улар изилдөөгө алынды. Изилдөөгө алынып 16 түр такталды. 14 түрү так аныкталды, белгилүү. Бирок бизде башкача аныкталып жүргөн түрлөрү ошол жерде карадык. 2 түрү жаңылык болуп турат. Аны илимде SP деп жазып коебуз. Галяндар деп коет. Бурда илимде кездешпеген 2 түр. Кыргызстанда кездешпеген 2 түр. Аны эми абдан аны ДНК менен аныкташ абдан кымбат турат. Ошон үчүн ал Бактияр Шералиев деген ал Борбордук Азияда белгилүү ихтиолог. Көп ишти Кытайда жасайт. Ошо Кытайга барып анализдеп келем деди. Анан дагы бир түрүбүз башка Орто Азияда түрлөрдөн өзгөчөлөнүп турат. Ошон үчүн 21 августта дагы Талас дарыясына экспедиция менен кетип атабыз. Салыштырып көрөйлү.
деген максат. Ошо баягы белгисиз болгон түрдү ал салыштырып көрөлү деп туруп, демек аны Талас дарыясына кетип атат. Себеби ошол түр, белгисиз болгон түр ошол жарда гана кездешет деген илимий макалаларда чыккан экен. Ошол жердегини алып туруп салыштырып көрөйлүчү деген максатта ушул Талас 21-августта жөнөтүп атабыз. Эми Өзбекстандан чыгышы мүмкүн. Өзбекстан чыгышы. Ошон үчүн наркы жакты толук изилдеп бүткөнбүз деди, бирок биз Баткен жакты ал боюнча толук пикир алыша элекмин, макалалар менен тааныша элекмин. Ал жерди толук изилдеп бүттүк деди. Ал эми мына Кемпирабад бассейнине куйган дарыялар жакты карасак, чындыгында жаңы түрлөр бар экен. Жаңы түрлөр эми башка жаныбарлар ооба. Мисалы үчүн баягы мен айтпадымбы, боз келемиш деп. Өзбекстандан картошка, башка продукттар мындайларды ташып атып эле транспорт менен жана башкалар менен бизге келемиштер келип калышы мүмкүн. Ал эми балык антип келбейт да. Балык, көпчүлүк балыктар сууга тетири сүзөт. Кадимгидей тетири сүзүп, ал жактан чыгышы мүмкүн. Мүмкүн мурдагы окумуштуулар өтө дыккаттык менен изилдебей, мурда жакшы бир белгилерине жакшы баа берилбей, окумуштуулардан, мурдагы белгилүү болгон күчтүү окумуштуулардан деле кетилиши деле мүмкүн да.